персонал екен да цирктің, а? Саламатсың. İşlerine қандай işler? Ұшталасыңар тоқтады ғой? Қасаңдап қалды ғой кісі? Қасаңдап қалды ғой? Ана биздики бирле ушталаш баягы эмеде акча бөлүнбөйт, ремонт болбойт, жардам жок министерство жактанчы. Мисалы костюм тиктирейик десек, костюм жок, ремонтубуз жок. Ошол эле да проблемабыз. Эң чоң эле проблемабыз. Ошол проблема үчүн эле анан эки бөлүнүп алып чабышып атасыңар онан. Жок, эки бөлүнгөн жок. Бул жерде мындай да баягы иштеп аракет кылгандар бар, анан иштебегендер бар. Анан иштебегенде иштебей жатып эле эмгек акы. Азыр сиз мисалы министрден дана кагаздар сурасаңыз, ким заявление жазып атат, ким даттанып атат, ким уш чыгарып атат. Жалаң иштебей жаткан. Иштеген эмес. Мурда иштеп кеткен, бирок азыр иштебейт даңгы моментчи. Иштегендер баары иштеп жүрөт. Азыр артисттердин бул жерде эмелери эле. Азыр көбү эмеде жүрүшөт. Казакстанда, Кыргызстан, цирктин. Азыр жакшы мынтип эми айлыгы көтөрүлүп, кичине болсо да эметип, жардам болуп, анча-мынча эмелерди өзүбүздүн акчабызга алып калып атабыз да. Эми бул жерде бир эле эме да маселе. Мисалы азыр директор кетти, мурунку директор кетти. Мурунку директор эмеде милицияда иштептир. Андан кийинки директорубуз дагы бир жерде иштептир. Ана бизде мындай да азыр бул жерде түшүнгөн киши да келген. Азыр Ио мына бияк. 11 ай болду. 11 ай болду бул жерде. Сиз ушул тамактанып келдиңизби? Тамактанып туруп иштейсизби? Же сиз да милиция же Жок, мен династиядан атам ушу циркте иштечү. Ийним циркте иштейт, артист. Атам замелек жок. Мен өзүм цирк жакта цирк көпчүн. Казакстанда, Өзбекстанда организация. Түшүнүгүңүз бар экен. Сизге биздин үнүбүз чындыгына жетпей жатты эле. Көп убакыт болду. Анан соц тармактарда аябай көп эле убакытта көтөрүп келген бизде Кыргыз мамлекеттик циркинде аябай чоң коррупция бар. Бүгүнкү күндө дагы деле бар. Мындан эч ким чана албайт, кача албайт. Анан көп эле аябай көп жолу маселени көтөрүп келген. Анан азыр Садыр Нуркожоевич өзүңүз көргөндөй, ушул сиздер кирип келгенде эле ушул биринчи эле көрүнө бериш жер ушул биздин кулиссада, манежда. Эми бул боюнча мен силердин үнүңөрдү укпай туруп эле, билбей туруп эле Каныбек Кайкылбек мына управ деламдын жетекчиси, уже 7-8 ай болуп калды болуш керек. Качан эле же 1 жыл болуп калды. 6 айдан ашты, жарым жылдан ашты. Эчтекеден эчтеке жок эле мен өзүм жибергем. Барып ушу циркти карап, ичи тышып, барын көрүп келген дагы анан кийин канча ремонтка акча кетет экен. Полностью подвалдан баштап чокусуна чейин жасаталы деп жиберген. Анан бүгүн убакыт сааты чыгып тургандан кийин келерден мурда мен көчө күнү уктум силердин ушинтип эки бөлүнүп алып урушуп, мурунку директор, кийинки директор болуп атканыңарды мен буквально кечө күнү кечинде уктум. Бияка барам дегенде мага информация беришти, ушинтип эки бөлүнүп алып урушуп атат, анан чабышып атышат деген, андай болбош керек да. Баарыбыз бир эле шаарда турабыз, бир аба жутабыз, бир сууну ичип атабыз, анан бир мекемеде бир токоч, бир казандан тамак ичип атып, анан эки бөлүнүп, үч бөлүнүп чабышканыңар уят нерсе. Уят нерсе баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Өзүңөрдүн положениеңер бар, мыйзам бар, министрлик бар, жогорку бийликтер бар. Ошентип чечсеңер болот да, ушталаштын кереги жок. Бөлүнбөгүлө, ынтымак болуп иштегиле. Баардыгы акырын-акырындан биз колубуз жеткен жерди оңдоп берип, шарттарды түзүп берип, эмгек акыларын көтөрүп берип, анан кийин ушундай колубуз жеткен жердин баарын жасап келатабыз. Мына кезек эми силердин немеге келип жетти, циркке. Баары биз автомат эмеспиз, робот эмеспиз. Бир жылда баарын сүртөп эле оңдоп, шарт түзүп бере койгудай бюджетибиз да тартыш билесиңер. Дагы жакшы, Кудайга тоо бир эки эсе көтөрүп калдык, бюджетибизди көтөрүп алдык. Болбосо мурдакыдай эле ремонту жок эле ушундай дайыр 10 жыл, 15 жыл жашамаксыңар. Кудай буйрса мен бүт көрүп чыгам дагы тапшырманы беремин. Где-то бир 2-3 айдын ичинде ремонтту баштаса, бир жарым жылдын ичинде бүтүп калат. Жаңы жылга чейин бүтүрүп, жаңы жылдан кийин жаңы мекеме ремонтту баштаганда биз жанакы Аларчаны, Аврора, Кыргыз Кизморен кылып атабыз го, деге немени жыргалаңды полный электронный вариантка киргизесиң, онлайн системага отургузасың. Прямой любой сайтты ачканда канча место бар. Канча местосына билет сатылды, канчасы бош калды.
Анан бул помещениянын ичиндегилердин бардыгын арендага кимге тапшырылып атат, канчага тапшырылып атат, кандай түшүп атат, баарын ошо цифровизация кылып киргизип туруп онлайн Отопительный системасы вообще ноль. циркке тиешелүү. циркке тиешелүү, балансты турат, цирк багат, өткөт багат деген. Булар эми буюрса 9-ында Астанада фестиваль болот, ошондо даярданат. Чоң международный цирк ичинде атоюңуз. Анан азыр Кудай буюрса мына Астанада 9-ында башталат фестиваль. Международный фестиваль. Чоң фестиваль. Катышабыз. Буларда мындай проблема болду. Буякта жарасы келген, көчүп келген цирк буякка жашап, анан буякка уступай кетиш керек да. Анан буяк жараланып булар гримерныйларына жайгашкан, анан артисттердин өзү чогулуп атканы гримерныйыбыз жок, а буякка гостиница кылып акча таап атышат деп өзү чогулуп отурушкан болду да. Буякка көп пул акча коробойт. Так буякка жашап, а гримерный буякта свободно туруш керек болчу. Анда гримерный отдельно кылгыла, буякта чечпей коет. Бул жакта ремонт кылсаганда бул жак көчүп атат. Бүт көчүрүп, буякты как положено, баягы цирк кылып.